Ассаламу алейкум, урматтуу интернет колдонуучулар. Биз Бишкек Кара Балта жолунда турабыз. Оң жакка кеткенде бул Сокулук, Беловодский, Кара Балтага кетет. Ал эми сол жакта Бишкек турат. Биз азыр Гавриловка айыл аймагында турабыз. Сокулук районуна караштуу Дружба көчөсүндө турабыз. Дружба көчөсүнүн биринчи, экинчи, үчүнчү үйү. Бул үй сатылууда экен. Бул Дружба көчөсүнө газ, жаратылыш газы келеткен. Мындай трубаларын коюптур. Ал эми бул үйгө жеткенде бул жерде трубанын бийиктиги бийиктелип, 3 үй катары бийиктелген экен. 5 метрге чейин бийик болуптур. Унатайын бийиктетишиптир. Эми биз үй жакка кирип көрөлү. Кирип баратканда эле эшигинин алды асфальт экен. Короонун алды дагы бүт асфальт экен. Сол жакты карасак бул жерде суу, гүлдөр отургузулган экен. Үйдүн фундаменти 80-90 сантиметр бийиктикте экен. Оң жакты карасак бул жерде хозпостройка. Биринчи эшигине кирип көрөлү. Бул жерге кирип көргөнүбүздө гараж экен. Гараж өтө чоң. Жана ямасы бар экен. Гараждын ямасы бул эркектерге өтө керектүү нерсе. Анан бул жакта эшик бар экен. Эшиктен нары погреб. Погреб бул салат, вареньялар салынып турган жак. Эми биз экинчи эшикке кирип көрөбүз. Экинчи эшикте бул жерде летняя кухня дейт. Летняя кухня экен. Кийинки эшикке кирсек бул жер баня. Баня бул жак. Топка, баня. Эми андан нары кетсек бул жакта навес. Сарайлар бул жакта. Койго, уйга ылайыкташтырылган сарайлар экен. Бул жерде чөп жийүүчү сыймабал. Мал кармаганга өтө ыңгайлуу шарттары бар үй. Бул жак огород. Огород үй менен кошулуп баары биригип 20 сот экен. Сыймабалды көрсөтүп коеюн. Огородко бак тарактар эгилиптир быйыл жазында. Бул жерде алма, груша, айва, черешня, көп нерселер бар экен, шабдалы. Ушундай чоң огород экен. Эми биз кайра кетсек. Суу боюнча бул жерде өзүнүн скважинасы бар экен, артезиан суусу. Так, оң жакта караганда бул жерде мурун немистердин үйү болгон экен, коен багышкан экен. Азыр эми бул жакта отун гана болуп калыптыр. Бул жакта ажаткана. Бул жер көмүр түшүрүлгөн жер экен. Азыркы хозяйны көмүр деле жакпайт экен, себеби 3 фаза экен. 3 фаза бул эме менен свет менен эле паровой отопление экен, ошо уланган экен. Ошо менен эле чыгышат экен кышында. Бул жак тоок кармоочу жай экен. Жумуртка туйт бул жака. Бул жерден кирип чыгып зимний курятник деп коет экен. Мына көрсөңүздөр, эшигинин алды бүт асфальт. Эми бул жакты карасак, бул жакта навес. Навесте 2 эшик бар экен бул жакта.
Биринчи эшик бул отун коюла турган ящик, андай мындайларды кое турган кладовка сыяктуу экен. Анан экинчи эшик бул топка. Бул жерде көрүп атасыздар, свет менен иштетет. Бул жерде трехфазка. Көмүр деле иштетпейт экен, свет жок деле иштетпесе, а так свет менен эле экен. Газ келе турган болсо, ноябрда газ уланат экен, газга бул айыл. Ошондо газга да улап алсаңар болот экен. Ана бул фундаменттин бийиктигин көргүлө. Эми үйгө кирип көрөлү. Бисмилла. Үйгө киргенде эле бирөөнү эшик турат. Бул жак кире бериш, коридор. Бул жерде чай ичип, эметчет экен. Эми бул жакка барайлы. Бул жакта барганда кухня. Кухня гарнитур, суу, ысык суу, муздак суу бар экен. Стиралка уланган экен. Бул жакта душ, туалет, санузел экен да. Кыскасы ичи кафелденип неметиптир. Эми биягына кирели. Ол жыгачтан 3 комнат экен. Биринчи оң жактан баштайлы. Бул жак детский. Терезелери пластик. Экинчи бөлмө бул спальный. Полу жыгач. Үчүнчү бөлмө полу ламинат экен. Үчүнчү бөлмө бул зал. 4x6. Эки терезеси бар, бири чоңураак. Паровое отопление баары бар экен. Ушундай достор, ушул үй сатылат экен. 20 сотка. Газ жакында кирет. Суусу бар, свет бар. Ысык суу, муздак суу Аристон коюлган экен. Келип көрүп кеттиңиздер. Баасы келишим түрдө. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.